Кыргызстанда дин тутуу эркин. Адам өзү каалаган ишенимди кармай алат. Мындан улам биздин өлкөбүздө ар кандай диний агымдардын саны көбөйүп жатат деп байкоочулар айтат. Ошону менен бирге эле диний радикализм акырындык менен жайылып жаткандай дейт. Буга тартылгандардын дагы саны көбөйүп, диний радикализмге биз кантип каршы чыгабыз деген суроо пайда болду. Ошондуктан бүгүн биз Жалал Абад шаарына атайын ачык талкуу тартуу үчүн келдик. Эфирде мен Альмира Абидинова, жарым саат бою биз менен бирге болуңуздар. Анда эмесе азыр алгач эле ушул биздин өлкөдө диний радикализмдин абалы кандай? Сизге суроо бергим келип атат. Деги эле теолог катары ушул диндеги радикализм деген түшүнүк каяктан келген, ошол тууралуу айта кетсеңиз. Эми диний радикализмди айтканыбыздын себеби бүгүнкү күндө Кыргызстанда биз деле бир эмес Жалал Абадта эмес, бүт эле Кыргызстанда жайылып отурат. Аны айтып өтө турган болсок, бул эми чыгышынын келишинин негизги бир себеби бул Кыргызстан мамлекети өзүнчө эгемендүү мамлекет болгондон кийин 91 жылдан кийин өзүнчө диний агымдар пайда боло башталып, өзлөрүнүн максаттарын, өзүнүн багыттарын жүргүзүп келип, өзлөрүнүн көз караштарын Кур'ан Каримде айтылган хадистерди өзлөрүнүн багыттары ишмерлерин жүргүзө турган багыт катарга алышып, өзлөрүнө тууралап ошол хадисте мындай айтылган, биз ошол хадисте кетиш керек, ушундай кылыш керек деген багыттагы гана ошентип айтышып отуруп, ар ким өзүнүн экстремисттик, анан радикалисттик көз караштагы багыттарды жүргүзүп келишкен да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эң көп жүргүзүп келген бизде 21 экстремисттик, террористтик, радикалисттик көз карашты караган 21 уюмга тыюу салынган Кыргыз Республикасынын мыйзамы негизинде. Алар эми бүгүнкү күндө өзүнүн тыюу салынып, өзүнүн ишмердүүлүгүнө тыюу салынгандыктан, алардын ишмердүүлүгү жүргүзгөн болсо, мыйзам чегинде бүгүнкү күндө тыюу салынып мыйзам чегинде чара көрүлүп келет. Рахмат. Ушул жерден бизден Казияттан келген өкүлгө сизге бергим келип турат. Суроону ушул диний радикализм деп эмнени түшүнөсүздөр? Чындап эле ушул мусулман коомчулугунда радикалдуу топтор, агымдар барбы же оюңуздар кандай? Саламатсыздарбы? Өтө жакшы суроо бердиңиз. Динибиз ошо радикализмге каршы. Бул радикалдашуу биздин ислам дининде жок. Буга чейин ар кандай бир агымдар пайда болгон болсо, мына байкем айткандай, ошол баягыдай бир шаржайыттыктын, ошол көзөмөлдүк жоктугунан болгон болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө бизде ошо Жалал Абад областында 642 мечит бар. Ошол жерде официалдуу имамдар иштеп атат. Биз бүгүнкү күндө кайсы бир маселе боюнча диний багытта сурай аткан болсоң, ошол туура мечиттин имамынан сураган. Ошондо сага ал Ханафи мазхабы боюнча, Матуриди акыйдасы боюнча туура багытты сага көрсөтөт. Эгер сен көчөдөн же башка жерден бир ожурадан бир илим алган болсоң, демек сага ал ошо радикалдуу көз караштагы бир башка бир агымдын өкүлү болуп, сага бир нерсени түшүндүрүп коюшу мүмкүн деген жалпы эле түшүнүктү берип келебиз. Негизинен ошол исламыбызда бирөөнүн окугун деп эле ошондой бир туура эмес чечимдерге баруу деген нерсе жок да. Ар бир учурда ошол адамдын окугу баарлуу нерсе да. Ошон үчүн эч убакта мындай нерсе жол койбойт. Рахмат. Эми сиздерге суроо бергим келип турат. Негизи эле Жалал Абадта ушул радикализм боюнча абал кандай? Ким эмне иш кылып күрөшүп жатат? Бүгүнкү күндө маселени биз мындай негиздүү маселени коюп алышыбыз керек болуп атат. Негизги маселе, демек, чындыгында бүгүнкү күндө факты бар бизде Кыргызстанда. Радикалдашкан жарандардан баштап, мүмкүн радикалдашкан топторго чейинки бүгүнкү күндө Кыргызстанда жарандарыбыз болгон болсо, экинчи бир маселеси ошонун жана бизде жакшы сөз бар го, оорунун жанагы эмесин коюп туруп, диагнозун, анан ошого жараша дарылаган болсо, айыктыруу мүмкүнчүлүгү болот деп. Анын жанында алдын алуу деген да жакшы нерсе бар. Бул жаатында жалпы мамлекеттик деңгээлде биз баарыбыз билебиз, Кыргыз Республикасынын дин чөйрөсүндөгү саясатында бир жакшыртуу, жөнгө салуу маселеси боюнча 2020 жылдын аягына чейинки концепция иштелип чыгылган. Бул концепцияда эң кызыгы, бул концепцияда мамлекетте бардык мамлекеттик мекемелерден баштап жарандык тиги бөлүмдөргө чейин, диний уюмдардан баштап бейөкмөт уюмдарына чейин бүгүнкү күндө ошол концепцияда өздөрүнүн жоопкерчилигин мойнуна алганда, ошол боюнча иштерди ар ким өзүнүн несине жараша, пландарына жараша иштерди алып барып атат. Биз бүгүнкү күндө дагы көбүрөөк ушул жаштарга түшүндүрүү иштерин алып барганга аракет жасап атабыз. Түшүндүрүү иштеринде биринчи бул фанатизм деген эмне, экстремизм деген эмне, терроризм деген эмне, бунун түшүнүктөрү, андан кийин буларды
деген канткенде ошол адам ошого бир байкабастан же болбосо өзү каалабастан түшүп калышы мүмкүн маселелери мындан кантип арылыш керек жана казияттын өкүлү айткандай бүгүнкү күндө эгерде чындап эле бир диндин ошол ислам багытында айта турган болсок исламды үйрөнө турган болсо кайсыл жерден үйрөнүш керек ошону кайсыл материалдардан пайдаланыш керек ошол боюнча бүгүнкү күндө кеңири түшүнүктөрдү берип келип атабыз семинарлар болсун жолугушуулар болсун тегерек столдор болсун менин оюмча ушундай бир түшүнүктөрдү дагы көбүрөөк бере берген болсок мисалы биз башка мамлекеттерди карап көрөбүз да ушул боюнча кантип күрөшүп атат депчи кээ бир мамлекеттерде ушул маселелер бир топ эле мындай бир жөнгө салынып калганын көрүп атабыз эми ар кимдин өзүнө жараша жүргөн саясаты бар да бирок мен бир мамлекеттин атын айтпай эле коеюн ошондо бул жааттагы бир иш аракеттерине кызыгып көргөндө коомчулуктун түшүнүгүнүн аябай бийиктегени болду да ошонун негизинде бир адамга бирөө келип туруп өзүнүн терс бир идеологиясын сунуштаганда жанагы жаран кечирип кой мен тутунган динде мындай нерсе жок деп жооп бере ала турганчалык деңгээлде анын билим деңгээлин көтөрүп койгон болсок биз булар менен күрөшүү оңой болот эле керек болсо таптакыр жок кыла албасак дагы бир жок болуу бир даражасына чейин иштерди алып барсак болот деген бир тыйнакка чыгардым да адамда өзүндө иммунитет пайда болмок анда эмесе ушул жерден сиз айтып калдыңыз семинарларды окуу жайларга барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрөбүз деп биз Жалал Абад шаарынын ушул окуу жайларындагы лидер жаштарды да чакырып алганбыз да сиздерге суроо берейин ошо диний радикализм деп эмнени түшүнөсүздөр эмнени түшүнсөңүздөр ошону айтыңыздар эгерде түшүнбөсөңүздөр түшүнбөдүк деп эле айтыңыздар студентсиздер окуу жайларда окуйсуздар макул жаштарыбыз ойлонуп турсун сиз журналист башында биринчи суроодо эле айтып кетти радикализм деген эмне качан пайда болгон деген суроолор мен ошондон баштайын деп турам радикализм термини бул кечирээк латын тилинде пайда болгон терминдердин бири терминди түздөн түз маанисинде тамыр дегенди билдирет да демек диндик радикализм болгондо диндеги тамырлашкан агымдар дегенди билдирет ал эми бүгүнкү күндө ошо радикалдуу же диндеги радикализм термини дагы бул чоң актуалдуулукка ээ болуп келатат анткени бүгүнкү ушул көрсөтүүнүн даярдалып атышы ушул көрсөтүүдөгү ушул теманын коюлушунун өзү бул теманын актуалдуулугунан ошондой эле илимий анализге муктаждыгынан кабар берет рахмат мына ушул жерден сизге журналист катары суроо бергим келип турат ушул эсиңизде болсо керек 2006 2007 2008 2009 2010 жылдары ушул Жалал Абад шаарында басымдуу бөлүгү террордук уюмдун өкүлдөрү активдешип алар менен күрөшүү учурунда жарандар жана ошол укук коргоо кызматкерлери дагы каза болгон фактылар болгон да анан ошол тууралуу айта кетсеңиз азыр андай жагдай жокпу негизи жалпы жөнүнөн мен эми бул суроого жооп берерден мурда бир аз өзүмдүн жогоруда айтып өттү биздин ушул жерде отурган экспертибиз айтты Кыргызстанда 21 биздин мыйзамга же болбосо динге каршы турган уюмдарга тыюу салынган депчи эми элестетип көргүлө 21 уюм ар бир уюмдун артында жок дегенде эле 500-600 адам турганда канча адамдарга тыюу салынып атат бул деген эмне деген түшүнүктү берет бул деген биздин ошол дин эркиндигибиздин өтө жогорку чекке жеткендиги деп эсептесек болот да бул биздин мына журналистика тармагында азыркы кезде баардыгыбыз эле журналист болуп баардыгыбыз эле соц тармактарды колдонобуз да ошо соц тармактарга жазсаң кайрылып окуп же болбосо көңүл буруп калсаң мындай дешет да биздин Кыргызстан дейт ислам мамлекети деп ачык жазышат да биз кайдан жүрүп биз ислам мамлекетибиз биз башкы мыйзамыбызда жазылып турат светтик мамлекетпиз туурабы анан ушул дин эркиндигинин өтө ашынган колдонгондон улам эле биздин ошол биздин мамлекеттик түзүлүштү колдогон ошол биздин динибиздин чыныгы түпкү маңызын колдогон дин адамдарын да баш айланып калды азыр туурабы кайсы жагына кандай бурулушту билбей калышты да чынын айтканда анан ошондон улам биз эркиндиктин аша чапкандыгынан улам ошондой агымдар тамырлап кетип атат мына радикалдаштырылып тамырлап кетип атат туурабы бул деген жаштарыбызды жакшы жакка үндөп аткан жери жок анан жогоруда берилген суроо боюнча туура бизде мунун баардыгы ошол экстремисттик күчтөр 2004 жылдан баштап
келгендердин баары сырттан келген болчу да. Мындайча айтканда кошуна мамлекеттерден ал жактагы тыюу салуунун негизинде алар бизге көчүп келген, баягы куш сымал келишкен дагы, анан өздөрүнүн саясатын жүргүзгөн. Себеби биздеги эркиндикти колдонушкан. Ошол учурда ошол экстремисттерге каршы күрөшүү мезгилинде журналист катары биз да катышканбыз. Ошол жерде баягы топторду кармаган учурда баардыгын тасмага түшүргөнбүз, элге жеткиргенбиз да. Эми булардын ошол топту кармаган учурдагы бүт ишеними ошол агымдын идеясы да. Агымдын идеясы. Ошондо туура биздин дагы жарандардан каза болгон, жарадар болушкан, мындай айтканда тем турган элге, элдин тынчтыгын бузган да. Анан эми бул радикалдаштыруу деген бул өтө кооптуу. Бүгүнкү күндө биздин мамлекет үчүн өтө кооптуу да. Ошон үчүн жогоруда айтылды, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, алдын алуу иштерин жүргүзүп атабыз дейт. Жүргүзүштүн ар түрдүү формасын колдонуш керек. Анын ичинде бир куралы ушул басма сөз каражаттары. Тез чыгып, тез айтып, теле көрсөтүүлөр аркылуу, радио уктуруулар аркылуу, газета, журналдар аркылуу сиздер көп чыгышыңыздар керек, түшүндүрүшүңүздөр керек. Ушул жерден сиздин сөзүңүзгө арал жаатар айткым келип атат да. Биз дагы ушул теманы алып чыгып аткандан кийин сөзсүз түрдө ушул Жалал Абаддагы дин комиссиясынын өкүлүн чакырганга аракет кылдык, бирок ал белгисиз себептерден улам келе алган жок. Анан сиз айткандай ММК менен тыгыз байланышып иштешип, түшүндүрүү иштерин жүргүзсө да жакшы болмок. Анан ушул жерден суроо бергим келип турат. Ошол биз конок катары чакырып жатканда бир эле өкүлү бар экенин билдик. Негизи жогоруда биздин эжекебиз айтып кеткендей, ушул кечээ эле 2009-2010 жылдары эле бул жакта абал курч болуп турган экен да. Же ошодон кийин бир аз өтүп эле абал жакшырып кеттиби? Эмне үчүн ошол бир эле өкүлү иш алып барат дин комиссиясынын? Жок, бул жерде дин өкүлчүлүгүнө ошо концепция кабыл алгандан баштап бул жерге өкүлчүлүк ачылган. 3 жыл болуп атат мына. 3 жыл болуп калды. Анан өкүлчүлүгүнө мен карабайм, мен Жалал Абад областык иштер башкармалыгында иштегенден мен сотрудник катары. Эми ал менен биз быйыл мен жаңы которулгандан бул жумушка. Ал менен жумуш эми өкүлчүлүк менен тым тыгыз байланыштым, Дават агай менен иштеп атабыз. Түшүндүрүү иштеринчи. Чындыгында бул маселени жерлерде кыдырып келгенибизде айтышып атат маселеничи. Жер Масап Мамат кажаттарынан. Бүгүнкү күндө жаштарыбыз көбүнчө газета, журнал окуй калбадыбы? Бирок ошол нерсени биз айтабыз, социалдык тармактар аркылуу, интернет тармактар аркылуу кандайдыр видеороликтерди, ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушундай видеороликтер чыгаруу, чагылдыруу жактарын биз сүйлөштүк, мындай нерселерди өткүзүшүк, себеби радикализм деген нерсени жеткизишик да, тургундаргачы. Анткени көбүнө жетпейт да. Рахмат. Анан ушул кошумча айта кетейин да кетчилер ушул боюнча. Ооба, азыр темабыз ушул диний радикализмге кантип күрөшүп жатабыз, ким эмне иш кылып атат болуп атпайбы? Анан бул жерден түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз дедиңиздер. Бирок жаштардан сураганда бириси дагы айта алган жок да, радикализм деген эмне экенин. Андыктан мен сизге, казияттын өкүлү, сизге суроо бергим келип турат. Сиздер дагы жанагы мечиттерге барганда, жума намаздарда же медреселерде ушул радикализм түшүнүгүн киргизип, бул жаман экенин жаштарга айтасыздарбы? Өтө жакшы суроо бердиңиз. Биз буга чейин ошо жождордо, мектептерде, мечиттерде, коомдук жайларда көп жерлерде мына 2016-2017 көбүрөөк иштедик да. Андан кийин жанагы мына Сирияга кеткендер болду, ачыктан ачык. Ошондо жанагы түшүндүрүү иштеринин натыйжасында кийинки учурларда кетүүлөрдүн саны азайды. Эмне дегенде ал жердеги абалды түшүндүрдүк да. Бул диний экстремизм, диний радикализм деп атасыңар. Бул деген кандай? Мисалы үчүн жихад деген эмнени түшүнөсүңөр, шахид деген эмнени түшүнөсүңөр. Ошол жерге барган инсандар карап көргүлө. Семьясы менен барып ал жерде жабыр тартып, кайтарга жол таппай атат. Эмне үчүн барды ал? Ал баргандан кийин бир баягыдай алдангандын торуна түштү да. Бул жерде биз ушуга нерсени түшүндүрдүк. Мисалы үчүн жана жихад дегенде эмне? Бир мамлекетке башка бир душман кол салган болсо, мамлекет башчысы буйруган болсо, ошондо жанагыдай өзүнүн күч түзүмдөрү чыгыш керек. Андан кийин ошо жанагы жихад болгон күндө дагы ал жерде аялдар өлтүрүлбөйт, үйлөр талкаланбайт, жанагыдай бир дарак таштар кыйылбайт, жулусун аял заттары өлтүрүлбөйт, жаш балдар өлтүрүлбөйт. Эми у жерде карасаңыз, биринчи эле жаш балдар өлүп атат, аксакалдар кыйрап атат, туткундарды байлап алып атат да.
биз карап көрөбүз ушул жерде исламда ушундай нерсе барбы жок. Ошол нерсени түшүндүргөндөн кийин бул исламда жок турбайбы, ал жерде барып эле бир саясий бир ойын болуп атат турбайбы, ал жерде бир нан талашып чай талашкан эмелер турбайбы, биз туура эмес түшүнүппүз деп көпчүлүк жаштар бул жерден кайтты да. Биз көп жерлерге барып айтканыбызда ушу жана радикалдашуу эмне, экстремизм эмне, терроризм эмне ушуну баштан аяк түшүндүрүп айтканбыз ар бир тармактан барып. Ошондо жаштарыбыздын түшүнүгү кең болгон да. Мисалы үчүн көп окуу жерлерден неме кылсак бул тууралуу маалыматы бар да. Демек ал убакытка чейин түшүндүрүү иштери чабал болгондуктан анан ошол Сирияга кеткен жаштарыбыздын балким айрымдары пайда болгондур, Андай болушу да мүмкүн. Азыр мына айтып атпайбызбы, мисалы Жалал Абад шаарына алып келе турган болсок, мен билбейм, бир 20 миңден ашык студент бар да бул жердечи, жогорку окуу жай, колледжде окушкондо, анын жанында деген 22 мектеп, анын жанында да кошумча бир 9 жеке мектептер, булардын жогорку класста окуучулары бар да. Бир жагынан карасаң да бир аябай чоң бир массада, эгер жаштарды сүйлөп турган болсокчу, ушул жана түшүндүрүү иштерин айтып атпайбызбы? Бизге мүмкүн болушунча ошол мекемелер эшигин ачып берген болсо, мисалычы, биз түнүгүн болсо да түшүндүрүү иштерине даярбыз деп дайым эле айтып атабыз. Демек бул жакты да карап көрүш керек маселеничи. Мисалы бир окуу жайына бара турган болсок, анын жетекчилиги менен сүйлөшүп, биз мондой кылып бир түшүндүрөлү деген болсок, алардын өздөрүнүн бир план программасы негизинде мен бир таң калган нерсем ошол концепцияны ишке ашырууда бүгүнкү күндө чындап эле мына 2019-жылдын аягына чейин буюрса ушул концепцияны ишке ашыруунун баардык пландарын ишке ашыруунун эң акыркы чеги эртең 2020-жылдын январынан баштап отчеттор башталат. Мен таң калып аткан нерсем эртең отчет башталган үчүн ким кандай отчет берет деген маселени айткым келип атат да. 2020-жыл ушул концепцияны ишке ашыруу боюнча отчеттор, анализдер, андан кийин андан ары жолубуз кандай болот, андан ары түшүндүрүү иштерибиз кандай болот бир маселелер келет. Ошондуктан мен жана башында айттым го, баардык министрликте ведомстволордон баштап баардык окуу жайлар бул концепцияны ишке ашырууда мисалы жакшы айттыңыздар, жапа-тармак биргеликте бир иштерди дагы көбүрөөк жасаган болсок, азыр мына студенттерди олтуруп мен кайсы окуу жайын студенттерин билбейбиз да, бирок бул студенттерде болду ушул түшүндүрүү иштери. Бул студенттердин тиги жетекчиликтери ушул маселеде бир семинар же болбосо дискуссия же конференция өткөрдү маселелерде бар. Сурайлыбы? Өздөрүнөн сурайлы ооба. Ушул жерде кайсыл университетте окуйсуздар, анан ушул боюнча түшүндүрүү иштери канча жолу өткөн сиздерде, ошо баарыңыздар айтсаңыздар. Бул диний экспертизм, бул Экстремизм, бул түшүндүрүү иштери, бул мен уккан эмескем. Азыр биринчи отам, жана ошол боюнча иш алып бара жаткандар, ошолор аракет кылып, ошол тиги агабыз айтып өттү, жылдын аягында отчет беребиз деп. Ошол отчет бергенге чейин ошол иш алып бара жаткандар аракет кылыш керек да. Ачып бербесе деп антип не болбой, ошол аракет кылып, жогорку жактарга кайрылып, ошол жаштарга үлгү көрсөтүш керек деп ойлойм. Ал эми мен азыр түшүнүп атам. Жана мага окшогон жаштар, студенттер дагы бул боюнча түшүнүгү жок деп ойлойм. Саламатсыздарбы? Биз Жалал Абад мамлекеттик университетинен келдик, 4-курстун студентибиз. Азыркы учурда бул экстремизм деген түшүнүгү, бул четтен ашуу деген латын тилинен алынганда которулат. Жана ошондой эле азыркы учурда бул бизде Кыргыз мамлекети бул светтик өлкө болгон үчүн эркин динди тандап алуу болгон учурда, мисалы ошол четтен ашып көптөгөн ошол конституциялык түзүлүштөрдү жок кылабыз деп азыркы учурда ошондой агымдар пайда болуп жатпайбы? Ошону мисалы алдын алуу максатында бизде азыркы учурда мамлекеттик деңгээлде билбейм, бирок биздин мамлекеттик университетке эч кандай алдын алуу иштери жүргүзүлгөн эмес. Байке айтып жатпайбы, бул МУКтарга барып алдын алуу иштерин өткөздүк деп, бирок бизде азыркы учурда андай түшүнүктөр биз өзүбүз сабак учурунда өткөнбүз, бирок башка бул мамлекеттик тараптан ведомстволор ошол иш алып барабыз деп алдын алуу мындай өткөзгөн эмес. Сиз пикириңиз? Жамыл, биринчи курс. Бул менин оюм, бул мындай болот да, азыркы студенттер мына тилекке каршы телевизор, газета окубагандыктан баардыгы интернетти колдонушат. Ошол интернеттин мындай жакшы жагын колдонсо өтө жакшы болмок да. Мисалы үчүн ушул радикализмге каршы мындай жакшы сабактар өтө көп да интернеттечи. Ал негизинен аны аз гана студенттер көрүп, негизи көбү көрбөйт. Негизи ушу интернеттен деле ошол сабактарды алсаң болот, өтө сонун сабактар бар. Ошол жактан мындай өзүңө жакшы бир түшүнүк алсаң болот. Рахмат. Мынакей азыр
Сиздин Саламатсыздарбы? Жогоруда айтылып кеткендей эле азыркы учурда түшүндүрүү иштери жүрүп жатпайт деп толугу менен кошулбайм. Анткени кээ бирки жерлерде жүрүп жаткандыр, бирок кандайдыр себептер сиздин менен окуу жайыңыздагы кандайдыр ошол бир себептер менен биздин окуу жайга жетпейби же жетекчилигибизге чынында эле келбейби андай маалыматтар, түшөбү түшпөйбү андай суроолорду азырынча биздин окуу жайда маселе каралган эмес да. Анан ошондой эле телевизор азыр көрбөй атат дейт эч ким. Жок, көрүшөт. Ошол эле учурда биз жаштар соц тармактардын аябай жакшы колдонобуз да, ошондуктан кандайдыр бир роликтер болобу, фильмдер болобу, ошол жака көңүл буруп, газета, китептерге болбосо дагы соц тармактан көбүнчө маалымат алганы аракет кылабыз, ошондуктан ошол жака көбүрөөк басым жасалса деп ойлойбуз. Рахмат, мынакей азыр жаштардын оюндагы шашпай угуп алдык. Анан биздин акыркы ошол эки катышуучубуз айтып калбадыбы, интернеттен деле ар кандай жакшы илимдерди же дин тууралуу сабактарды алса болот депчи. Анан бирок ушул экстремизм, терроризм, радикализм менен күрөшүп жаткан ушул эксперттердин айтымында көбүнчө ошол интернет аркылуу тартып кетет экен да жаштардычы. Ошол жактан динди үйрөтөм деп туруп, анан акырындык менен психологиясына таасир этүү боюнча тартып алышат экен. Анан муну менен кандайдыр бир күрөшүү жүрүп жатабы? Мисалы үчүн интернетке туура ушул билимдерди же болбосо атайын ушул биздин муфтияттан же казияттан өкүлдөрдүн сөздөрүн киргизип, жаштарды ошол жактан чакырып бизди гана көргүлө, ал эми сырттан таратылган видео сабактарды көрбөгүлө деген. Жогоруда мына биздин студенттер айтып атат, анан Давут мырза да айтпадыбы, ошолордун эшиги биз үчүн ачык эмес деп атпайбы? Мен дагы көрдүм да, ошо эшиктерин ачпай койду да, алар тескерисинче түшүнүштү. Силер муну менен тескерисинче үгүттөп атасыңар, Сирияга чакырып атасыңар, ошол жаштарды дегендей түшүнүшүп туруп, эшигин жаап койду да. Балким өзүндө түшүнүп. Анан биз ойлондук, ошол өздөрүнүн түшүнүгү ошондой экен да. Биз тескерисинче ал азгырык деп туруп, аларды чакырган жокпуз. Ошол азгырыкка берилсе, кандай тагдырга туш болот? Канча адамдар жабыркайт, туурабы? Ошол азгырылып кеткен баланын ата энеси жабыркап атат, туугандары жабыркап атат. Ошол эле мезгилде анын баланын тагдыры талкаланды да. Ошондой сценка болчу да. Ошону биз кое албай койдук, чынын айтканда. Мектептерге барып кое албай койдук. Жогорку окуу жайларынан да бир экөөнөн кайрылдык. Мына азыр жаштар айтып атпайбы, ушундай нерсе болсо, бул багы реалдуу турмушту көрүп туруп булар көзү менен, деп туруп сезимине сиңмек да. Ошондой жабык болуп атат. Чынында үгүттөө иштеринде ошол тоскоолдуктар бар экенин биз айтып коеюн да. Мына жаштар туура эле айтып атат. Мына жогоруда бир топ пикирлер айтылды, студенттер тарабынан дагы, атайын эксперттер тарабынан дагы. Бул боюнча мен айтат элем, ошо университетте көп жылдан бери иштеген окутуучу катары, ошондой эле илимпоз катары дагы университеттин 1 жылдык иш планы болот. Окуусулдук, анан илимий, анан кийин тарбиялык. Бул дал ушул тарбиялык максаттагы иш план болуп саналат. Ошондой эле университеттин ичиндеги түзүмдөр, мисалы мен башкарган кафедранын өзүнүн 1 жылдык иш планы болот. Ал университеттин жетекчилиги тарабынан бекитилет. Мына ошол иш планымда менин өзүмкүн айтайын, ушул дин темасы бар. Бул жүргүзүлөт дегенди билдирет. Ушундай түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт дегенди билдирет. Экинчи, университетте окутулган предметтерде социология, анан саясаттануу, философия деген тарых, анан кээ бир адистиктерде диндин тарыхы деген предметтер бар. Мына ошолордун бардыгында ушул тема каралат. Философ катары мен дагы айта алам, ошо диндин философиялык анализин биз студенттерге өзүнчө тема катары өтөбүз. Демек, мен ойлойм, студенттерде ушул багытта түшүнүк бар. Ал эми радикализм деген терминдин өзүнө түшүнбөй атканынын дагы студенттердин мындай объективдүү дагы, субъективдүү дагы себептери бар. Балким субъективдүү себеби катары окутуучу көңүл бурбай аттап өтүп кетиши мүмкүн. Объективдүү себеби ушул студияга катышып аткан студенттер өздөрү ошол өздөрүнүн кандайдыр бир шарттары туура келбей, сабакка келбей же башка
себептерден улам көңүл бурбай калышы мүмкүн. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, жарым саат бою биз сиздер менен Жалал Абад шаарында ушул диний радикализмге кантип күрөшүп жатабыз, ким эмне кылып жатат деген темада ачык талкуу кылдык. Сиздер өзүңүздөр деле байкагандай биздин атайын окуу жайларда жана башка мекемелерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканына да күбө болдуңуздар. Анда эмесе биз эфирди аяктап жатып, мына ушул түшүндүрүү иштери реалдуулукта болсо деп айтат элек. Ушуну менен биздин эфирибиз аягына чыкты. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман болуңуздар.